Манас Ата кичи районунда жашаган тургундардын кубанычында чек жок. Анткени бир нече жылдан бери каралбай, көңүл ачууга шарты жок Исхак Разаков атындагы эс алуу багы жаңы оңдоодон өтүп пайдаланууга берилди. Бул райондун тургуну Таттуу Ылайым эми күн сайын келип, балдарды ойнотуп кетүүдөбүз дейт. Бул парктын курулганы биринчиден биздин ушул жерде жашап аткан, ошол райондо жашап аткан балдар үчүн аябай жакшы болду. Балдарга площадка курулуп, чоң адамдарга дагы читальныйлар бар бул жакта. Шахматтарды ачышыптыр, аябай жакшы болду. Мурда мындай шарттар жок болчу, азыр аябай жакшы болду. Балдарга, чоң адамдарга дагы, бизге чыгып кечке маал балдарыбызды айландырганыбызга аябай жакшы. Жакшы кылышты, рахмат. Эс алуу багын кайрадан оңдоп түзөө иши Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты тарабынан колго алынган. Жалпы тендердин сметалык баасы 14 миллион сомдун тегерегинде болсо, мында болгону 6 миллионго чукул акча каражаты жумшалган. Use of Osh деген эл аралык уюм бар. 850 миң сом акча бөлүп бизге ушул жерге жаш балдар үчүн, өспүрүмдөр үчүн, кызык ар бир кызыктар группалар үчүн площадкаларды жасашып берди. Биз бул жерде иштеп атканда ушу жергиликтүү калк өзү да келип бизди колдоп, биз менен кошо ушу ишембирликтерди өткөзүп, жардам берип, ушу элдин да жардамы менен ушул паркыбыз бүтүп, мына бүгүн эс алуу үчүн ушу биздин ушу жердин тургундарына мына тапшырылып атат. Исхак Разаков атындагы эс алуу багынын ачылышына Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жана чет элден келген коноктор шаардык бийликтин өкүлдөрү менен биргеликте лента кыркышты. Аталган эс алуу багы бир топ жыл мурда жеке ишкерге узак мөөнөткө ижарага берилген болчу. Бирок ижарага алган адам аталган парктын абалына көңүл бурбай, кароосуз калтырган. Акыркы кездерде мал жайылган жерге да айланып калган эле. Келишимдин убактысы бүтө элек болсо да, бир нече соттук териштирүүдөн соң эс алуу багы кайра мэриянын карамагына өткөн. Мына бүгүн эң начар жерден мындай бир шаардыктардын эң сүйүктүү мындай бир эс алуучу борборлоруна айланды. Анан шаардагы парктар боюнча маалымат бере турган болсом, бүгүнкү күндө 99% шаарда жайгашкан парктар толугу менен капиталдык ремонтторун өтүп, шаардыктарга пайдаланууга берилди. Ош шаарында Исхак Разаков атындагы эс алуу багынан башка да Жеңиш жана Улуу Жибек жолу эс алуу бактары кайра оңдоодон өткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Азыркы учурда Токтогул атындагы эс алуу багына жергиликтүү казнадан 20 миллион сом акча каражат бөлүнүп, оңдоо иштерин баштоонун алдында турат. Буюрса келерки жылы шаардагы парктар 100% жаңыланган абалда болот дейт бийлик өкүлдөрү. Азыр жападан жалгыз Токтогул атындагы парк калды. Кудай буйрса мына быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттин эсебинен ошол аталган паркка 20 миллион сом акча каражатын бөлүп бердик. Жалпы мындай бир долбоорунун баасы 80 миллионду түзөт. Эмки жылы ошол аталган паркыбызга 100 жыл толот. Кудай буйрса ошол эмки жылдагы ошол акыркы парк деп коелу, шаарда жайгашкан парктардан толук реконструкциядан өтүп, шаардыктарга пайдаланууга берилет. Үстүбүздөгү жылда шаар тургундарынын эс алуусу үчүн бир топ объектилер курулган. Алардын катарында спорттук курулуштар, жөө адамдар чуркоочу Атайын көчө, заманбап үлгүдөгү кинотеатрлар элдин кызматын аткарып келишет. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.